Турак жайы бир күндө эле күлгө айланган Бектур Жумашевке бул үй атасынан калган. Ал үйдө апасы, келинчеги жана 5 баласы менен жашачу. Тилсиз жоонун кесепетинен анын үйү толук түрдө күйүп кетти. Мындан тышкары жакын жайгашкан 4 кошунасына чейин өрттүн жалыны жеткен. Буквально вот оставили ее на одну ночь. И вот что произошло. Мен бул күнү үй бүлөм менен шаарга кеткем. Анда апам жалгыз калган. Өрт таңгамал 7-лер чамасында катталып, апам аны өчүрүүгө аракет кылган экен. Мага болсо кошуналарым чалып, үйүмдө өрт чыгып жаткандыгы тууралуу айтышты. Өрт менин үйүмдөн тышкары кошуналарымдыкына жеткен. Азыркы тапта апамдын абалы жакшы жана жардам көрсөтүүлөр болуп жатат. Мен аларга ыраазычылыгымды билдирем. Стоял острый вопрос спасти вот это строение соседское и то, чтобы они уже не пострадали. Ал эми аталган кырсык боюнча ал алгач социалдык тармактарга жүктөгөн. Аны көрүп кайдыгер карабагандар үй бүлөгө колдорунан келген жардамдарын көрсөтүшүүдө. Катталган кырсыктан соң ал үй бүлөсү менен Бишкекте эжесинин үйүндө убактылуу баш калкалоодо. Өрт учурунда апасы үйдө жалгыз болчу. Өрттөн чыккан иске ууланып, ден соолугуна зыян келген. Ал убагында өз үйүн камсыздандыруудан өткөргөн эмес. С миру по нитке, вы сами молодые, постройте. Главное, что все живы и здоровы. Спасибо большое. А это все дело наживное. Мындан тышкары Бектур Жумашев Токмок шаардык мэриясына кайрылган. Мындан улам бул үй бүлөнүн маселесин чечүү боюнча чара көрүшүүдө. Биздин Токмок шаарынын мэриясынан азыр ошол кызмат, өрт өчүрүү кызмат тарабынан да бул иш ыкчам түрдө толуктоо иретинде, изилдөө иретинде жүрүп жатат. Биз ошол үйдүн ээси менен сүйлөшүп, азыр ошондон бүт маселелерин көтөрүп, кандай эмне негизинде жардам көрсөтө алабыз, ошондо иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө биринчи иретте бул документтерди кайра калыбына келтирүү ишин жүргүзүлүп атат. Экинчи иретинде бул бизди материалдык жактан ошо жардам катары 40 000 бөлүп берип атабыз. Токмок шаардык мэриясы убагында ар бир тургун өз үйүн камсыздандыруудан катталып коюуга чакырды. Тилсиз жоонун айынан аталган үй бүлө азыр жардамга муктаж. Эгерде бул үй бүлөнүн азыркы абалына кайдыгер карабаган кайрымдуу адамдар болсо, жардам берүүнү суранышат. Ал үчүн 555 11 47 46 номерине байланышсаңыздар болот. Махабат Өмүрбекова, Нурлан Мамытов, Нюр Ньюс, Бишкек.